Египет жер жүзүндөгү табышмактуу тарыхый эстеликтери, археологиялык табылгалар, өзгөчө архитектуралык курулуштарга бай мамлекеттердин бири. Египеттин жомок шаары Шарм-эль-Шейх. Шарм-эль-Шейх падыша булуңу деп которулат. Шарм-эль-Шейх Синай жарым аралынын түштүгүндө жайгашкан. Кала түндүк батышынан Синай тоолору, түштүк батышынан Рас Мухаммед улуттук паркы, түндүк чыгышы Набык корогу менен чектешет. Шаардан алыс эмес Тиран аралында жайгашкан. Жыйырманчы кылымдын жарымында Шарм-эль-Шейх шаарынын орду эл жашабаган ээн чөл болгон. 1957 жылы Араб менен Израилдин экинчи согушунда түштүк Синайды израилдиктер ээлеп алышкан. Ошондон тартып бул жерде отель мейманканалар курула баштаган. Азыркы убакта туристтердин эс алуусуна бүт шарттар түзүлүп, шаарга 300дөн ашуун ар кандай дизайндеги мейманканалар курулуп, Шарм-эль-Шейх Египеттин көрүнүктүү курорттук шаары болуп калды. Дал мына ушул Шарм-эль-Шейх шаарына Кыргызстандын 7 аймагынан чогулган аялуу балдар саякатка барды. Мирбек келечекте инженер болууну самайт. Учурда Бишкектеги мектеп-интернатынын 7-классында окуйт. Ал алгачкы ирет учакка чыгып, Египетти көргөн көзүнө ишене албай турат. Көптөн бери ушундай чет мамлекетке чыксам деп мындай көп каалайт элем да. Ошо өзүмдүн каалаган нерсем орундалды да. Ошого биякта эжелерге да чоң рахмат. Биякта эс алуу аябай сомулуп атат. Мага баары жакты. Бүт бассейни бар экен. Тамак ашы дагы ошо өзүнүн кайсын жегин келсе ошону алып жеткезин да. Бөлөк материкке учам деп да ойлогон эмесмин мен. Бул жака Африка жакты. Биякта бизде кыш болуп атса, биякта баягы эле жай мойдон эле калыр экен да. Мирбек сыяктуу дагы 18 аялуу баланын кыялдары күтүүсүз орундалды. Алардын ар бири учакты теледен же интернеттен көрүп, ага чогууну же чет өлкөгө сапар алууну ойлогон эмес. Бирок кайрымдуу инсандардын көмөгү менен Египеттеги саякат жордону Шарм-эль-Шейх шаарында эс алышты. Египет мамлекетинин Шарм-эль-Шейх шаарында Рейхана мейманканасында биздин эс алуубуз башталды. Азыр болсо балдар ачык асман алдында чогулуп, оюн ойноп, бири-бири менен таанышып жаткан кербези. Анда мен дагы топко кошулуп таанышып көрсөм. Менин сол жактагы байкенин аты Сыймык. Үй бүлөсүндө өзү жалгыз экен. Волейболго кызыгат экен. Келечектеги максаттар болсо Кыргызстанды дүйнөгө таанытып бизнесмен болоюн дейт экен. Жанындагы жигиттин аты Бек болсун. Шамалды сайдын кулуна болот экен. Өзү негизи 5 бир тууган экен. 5 бир тууганын эң кенжеси экен. Бишкек шаарындагы Тоолок молдо мектеп-интернатында 71 школда окуйт экен. Мектепте кызыгуусу негизи волейбол менен футболго кызыгам дейт. Андан сырткары келечектеги кесибим программист, айтишник болсом деп ойлойт экен. Мен жанында отурган досум деп айтсам болот. Жанында отурган досум Наматов Атакан. Он родился 2005 жылы төрөлүп, окуган жайы 71 школада окуйт экен. Абдан жакшы бала экен. Адамдар менен адам жакшы сүйлөшөт экен. Адамга жакын, мындай айтканда, адамга жакын адам экен. Бул жакшы көргөн спорттору да бар экен. Спорттор футбол ойнойт экен, пинтбол ойнойт экен. Жакшы көргөн эмеси да бул, мындай айтканда, жакшы көргөн спорттору.
Кыргызстанда бул келечегинде бизнесмен болгусу келет экен. Адам Кыргызстанды өнүктүргөн буйруса. Үч жыл мурда сочинение жаздырып конкурс өткөргөн элек. Ошондон баштап ошо демерчү издеп баштадым. Ошо балдарга ошо сочинениеде көп балдар жазган экен. Ата меримине куса болгон, анан үй бүлө менен саякатка чыккан кандай болот, ата эне кандай, булар деген общежитие, мектеп, ошондон башка нерсени жашоодо көргөн эмеспиз деп жазыптыр да. Ал сочиненияден кийин бир ой келди, ушул балдарга саякат уюштуруп берейин депчи. Аялуу балдарга мындай саякатты дүйнөнү көргүн келет долбоору тартуулады. Кыргызстандын 7 аймагынан тагдыр жазмышынан улам багар көрөрүнөн ажыраган балдар барды. Аларга кызыктуу саякатты Кербен Travel, Airmed туристик агенттиктери жана Демөөрчү Саян эл аралык спорттук колдоо жана өнүктүрүү кайрымдуулук фондусу уюштурду. Балдарды негизи чет жакка алып барып, бактылуулук ата энеси бар балдар, ата энеси жок балдар кандай мамиледе болот деген ой келип, анан ушул тууралуу бизге мага сунуш кылган теге Кербен Travel компаниясы, жанагы Airmed компаниясы ушундай жетим балдарды, теге ата энеси жок, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды чет өлкөгө алып барып келсе кандай болот эже, ушуну уюштуруп бербейсизби деп бизге сунушталган. Мен анан жолдошум менен кеңешип, ушундай деп айтып атат, кандай кылсак деп биз өзүбүзгө кеңешип, анан биз макулдугубузду бердик. Жок, агай. Кечки саат 7 болгонуна карабай, биздин команда чарчаган жок. Убакытты текке кетирбей, азыр дагы деңиздин боюнда улуттук оюндарды ойноп жаткан Кербези. Кызыл деңиздин жээгинде жайгашкан 5 жылдыздуу мейманкана, бассейндер, аквапарк, түрдүү даамдуу тамактар, туристтер үчүн түзүлгөн мыкты шарттарда балдар жомоктогудай эс алды. Кандай маанайлар? Жакшы. Эң сон жакшы сылтабыз. Аябай жакшы. Күн жылуу. Бул жакта суу колбойт экен. Бүт бар. Мындайча айтканда 5 дегендей. Жакшы эс алып жакты бияка аябай. Эмнеси жакты? Күн жылуу. Такаларежида күнөө экскурсияларга алып барып келет. Ошолор жакты. Мен Керимбекова Жайна. Мен балыкчы шаарынан Ысык көлүнөн келгем. Мен жакшы эс алып атам. Барсын. Галина Куслина спорттун оор атлетика түрү менен 1,5 жылдан бери машыгып келет. Азыркы учурда Бишкектеги улуттук спорт мектебинде окуйт. Келечекте спорт тармагы боюнча ийгиликтерди багындырып, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткысы келет. Что они дали нам такой
Бизге чет өлкөнү көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген уюштуруучуларга рахмат. Китептерден, интернеттерден окуп жүргөн өзгөчө жерлерди көрүп, маалымат алып, эң жогорку деңгээлде эс алып жатабыз. Мындай саякат мага дем күч берет. Эми мындан ары дагы да катуу аракеттенип, спорт, окуу жаатында көптөгөн ийгиликтерге жетемин деп максат койдум. Египетке саякатка балдарды тарбиячылар менен дарыгерлер да коштоп барды. Эс алууда таң атпай, деңиз жээгиндеги таза абада ден соолукту чыңдоочу көнүктөр жасалып, сергектикке үндөндү. Мен врач катары балдардын ден соолугун көзөмөлдөп келгенмин. Таң атпай деңиз жээгинде көнүгүү жасап, ден соолукту чыңап жатабыз. Тамактануусуна да көңүл буруудамын. Балдар аябай бактылуу, көптөгөн жерлерге саякаттап, бассейнге, деңизге түшүп, айтор убакытты туура пайдаланып жатышат. Бозала туйгун болпоңду, боз карчыга чолпоңду, алып келжиңиң өзүмө, көзүмдүн ачып көрөйүн, өзүмдүн ачып өбөйүн, алып кел жалгыз улуңду, ирим болсо жалгызың, билме таң угулайын, беттешериң зор кыяз, абамдын кунун кубайын, чама чарчак күч жетсе, агыштын улуу кыязды. Ошол аңгеке башына тыгайын ай. Мен как эме катар айтсам, эне катар айтсам, ар бир бала эненин мээримине муктаж. Ушул 7 күндөн бери эс алып жатабыз. 7 күндүн ичинде мен ар бир бала менен сүйлөшүп чыктым. Бардык балдар ушунчалык өздөрүнүн сырын айтышты. Ушул күн кандай бактылуу болуп атканын айтышты. Балдардын жүзүнөн ушунчалык ыраазычылык нур чачырап турганы билинип турат. Көп жылдан бери ушул аялуу үй бүлөлөр, ата энеси жок балдар менен иштешип келатабыз. Мына ушул убакта дагы ушундай ата энеси жок балдарга атайын чет мамлекетке эс алуу уюштурулган экен. Саян фонду тарабынан каржыланып, ушул фонддун каржыланган фонд тарабынан да бизге дагы орундар берилип, азыр биз дагы өзүбүздүн 4 балабыз менен бул жерде Египетте бир жумадан бери эс алуудабыз. Бул проектни уюштургандарга жана каржылагандарга дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бир жума бою балдарга мейманканада акысыз медициналык жардамдар да көрсөтүлдү. Мейманканада эс алуудан сырткары балдар Шарм-эль-Шейхтен туристтер көп барган жерлерине да саякаттады. Шарм-эль-Шейхке келген туристтердин көпчүлүгү сөзсүз түрдө ушул жерге келет. Бул Аллахтын ысымы менен жазылган дарбаза деп аталат. Аллахтын ысымы менен аталган дарбаза таштардан курулган оригиналдуу курулуш. Ал Рас Мухаммед коргонунун кире беришинде жайгашкан. Араб менен Израилдин конфликт пикир келишпестигинен кийин курулган. Туристтерди алып жүргөн бул жол 1967-жылдагы 6 күндүк согуш деген стратегиялык мааниге ээ. Аллахтын дарбазасы келген тынчтыктын урматы үчүн курулган деп айтылат. Дарбазаны Египет тараптан караганда чоң таштардан араб тамгалары менен Аллах деп окулат. Рас Мухаммед араб тилинен которгондо Мухаммеддин булуңу кургактын сууга уштуу болуп кирген бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Египеттеги 1989-жылы ачылган биринчи улуттук парк. Бул жерди маржан рифинин жоголуп кетүүсүнүн алдын алып корукка айландырган. Азыркы учурда анын кооздугу туристтерди суктандырып, таң калтырып келет. Ошондон улам Кызыл деңиздин эң кооз жерлеринин бири деп да айтылып жүрөт. Бул улуттук парк мангыр токоюн жана жоголуп бараткан маржан рифин сактап калыш үчүн корукка айландырылган. Мангыр сөзү түбөлүк жашыл токой дегенди түшүндүрөт. Бул туздуу сууда өскөн өзгөчө дарак. Бардык эле деңиз жээктеринде өсө бербейт. Деңиз суусу мезгил менен көтөрүлүп турган жерлерде же өзөндүн куйган жерлеринде өсөт. Суунун тузу жалбырагына чыгып, кадимки деңиз тузу менен капталган. Ал эми бул жердеги маржандар болсо, бир күндө ар кандай болуп кубулуп, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырат. Ташбаканын да 5 түрүн көрсөңүздөр болот.
Азыр биз атайын формаларды кийип сууга түшкөнгө даярданып турган кербезибиз. Бул жерден биз балыктардын түрүн жана ошондой эле деңиз жаныбарларын көрсөк болот экен. Демек, кызыктын баары алдыда десек болот. Корукта балыктын 1000ден ашуун түрлөрүн көрө аласың. Маржандын 800дөн ашуун түрү өсөт. Аларга 2 миллиардтай жыл болгону да айтылат. Маржанды көргөндө кадимки эле өсүмдүктү элестетесиң. Бирок андай эмес, каттуу таш сымал. Мындай суллукту сөз менен айтып бүткүс. Деңиз түбүндөгү балыктардын түрлөрү, ар кандай жандыктар, маржандар чындыгында ар бир кишини өзүнө тартып, өзгөчө эс алуу тартуулашына ишендик. Расмухамедти көпчүлүктүн көңүлүн бурган дагы бир табылгыс уникалдуу көл бар. Озеро Желания, калуу тилек айтуучу көл, өтө туздуу. Кызыл деңиздин суусуна караганда дагы туз 2 эсе көп. Айталы 1 литр сууда 40 грамм туз бар. Көлгө айрымдар калуу тилек айтканы барса, башкасы дартына даба издеп суусуна түшөт. Мындай туздуу суу организмге пайдалуу деп айтылат. Бирок өтө туздуу болгондуктан сууда көпкө жүрүүгө болбойт. Көлдүн жанында эле жер түрүдөн пайда болгон 2 жараканы көрө аласың. Бул жаракаларда дагы суу пайда болгон. Египеттеги сафари бул чөлдүн сулуулугун, чөлдө жашаган жергиликтүү калк бедуиндердин жашоосун көрүүгө, төөлөрдө жүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүк. Ананда чөлдөгү мираж көпчүлүктүн кызыгуусун арттырат. Мындай заакым же болбосо алдамчы элес ар дайым эле көрүнө бербейт. Качан гана күн каттуу ысыганда асман менен жердин ортосунда көлмө пайда болгонсуп көрүнөт. Бүгүнкү экскурсиябыз сафари чөлүнө арналат. Өзүңүздөр көргөндөй биз атайын кийимдерди кийип, анан чөлдүн автоунааларына отуруп бараткан кербезибиз. Квадроциклдер менен чөлгө саякаттап, бедуиндердин жашоосу менен тааныштык. Бар Кудайга шүгүр, абдан кызык болуп атат. Египет ысык, чаң, бирок абдан кызыктуу болуп атат. Азбай квадроцикл менен азыр чөлгө баратканбыз, абдан кызык, баары жакшы маанайда, баары сонун кыскасы айтканда. Бедуин бул улут эмес. Бедуин сөзү араб тилинен бизче которгондо чөлдүн жашоочусу деп которулат. Демек чөлдө жашагандарды бедуиндер деп атап коюшат. Алар төө багып, дары чөптөрдү чогултуп, ар кандай чайларды жасашат. Биз дагы алардын чайын даамын татып көрдүк. Чай. Чай. Ай, чай демалган. Шарм-эль-Шейхке келген туристтер сөзсүз түрдө кемеге түшүп, Кызыл деңизге саякаттайт. Наама-Бей портунан Басми-Шарм аталышындагы кемеге отурдук. Бүгүнкү экскурсиябыз Кызыл деңизге арналды. Биз Басми-Шарм аталышындагы кемеге түшүп, Тиран аралына жөнө бараткан кербезибиз. Басми-Шарм бизче которгондо жылмаюу, жакшы маанай дегенди түшүндүрөт. Албетте, бүгүнкү саякатыбыздагы балдарга өзгөчө эсте калаарлык маанайды тартуулайт деген ойдобуз. Сейчас мы поедем в остров Тиран. Тиран аралы Сауд Аравиянын аймагына жайгашкан. Ал жер суунун астындагы кооздуктарга бай. Эч жерде кездешпеген ар кандай түстөгү маржандарды, түркүн түстүү балыктарды көрүүгө болот. Ошондон улам бул деңиз коругу өзүнүн сулуулугу боюнча дүйнөдө 3-чү турат деп айтылат. Мындай кооздуктарды суу астында түшүп же суу үстүндө сүзүп эле көрсө болот. Баары жогорку деңгээлде жатат. Биз азыркы саякатты деңиздин үстүндө өткөрүп жатабыз. Мындан ары дагы биз алдыга умтулсак аралга барат экенбиз. Биз азыр кемеде баратабыз. Маанай эң сонун. Дайвинг менен алектенип деңиз түбүнө түшөбүз деп
даярданып жатабыз. Тиран аралы аянты 80 метр квадрат. Кызыл деңиздин акваториясындагы арал. Акап булуңу менен Египет жана Сауд Аравиянын ортосунда жайгашкан. Аралдын аталышы байыркы бедуиндердин уламышынан келип чыккан. Санафир деген арабтын ханышасы Тиран аттуу жигитти сүйүп калат. Алардын жашыруун сүйүүсүн атасы билип калып, каттуу каарданып, эки башка аралга бөлүп коет. Ошондо Тиран Санафирге сүзүп болсо да жетемин деп баратып, жырткыч акулаларга жем болот. Мына ошондон тартып бул булуңдагы эки арал Санафир жана Тиран деп аталып калган. Алыстан караганда Тиран аралы таштуу тоого окшоп көрүнөт. Аралда миңдеген ташбакалар жана түрдүү канаттуулар да жашашат. Аралга келип туристтер дайвинг аркылуу деңиз түбүнө түшүшөт. Анан да Тиранга барганда мындан 39-40 жыл мурда чөккөн кемени да көрө аласың. Биз дагы бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, дайвинг аркылуу атайын кийимчен деңиз түбүнө чоңкуп, балдар менен жаныбарлардын жашоосун көрүп рахаттандык. Бир апта Шарм-эль-Шейхте эс алган балдар ар кандай кызыктарды көрүп, керемет дүйнөгө саякаттап, башка досторуна айтып бергидей көптөгөн маалыматтарга ээ болушту. Албетте бул сапар балдарга жагымдуу сезимдерди тартуулап, келечек муундардын кийинкисине да чоң таасирин тийгизет деген ойдобуз. Сейит Амираев, Эркебай Шералуу, Лимбек Эмилбеков, Египет, Шарм-эль-Шейх шаары, Атайын илим-билим каналы үчүн.